Assalamu алейкум айымдар жана мырзалар. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде сиздер менен кайрадан кечки бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздардагы Ниет Чыргалбеков. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө жана ошондой эле YouTube аркылуу көргөн, Жети Дубандан көргөн замандаштарга жана ошондой эле чет жактан көргөн замандаштарга бардыгыңыздарга салам айтабыз. Кайрадан эле сиздердин маанайды көтөрүү максатында сиздердин кызматыңыздарга келдик. Кудай буйрса бүгүнкү эфирди дагы бир ойдогудай өткөрөлү деген максатыбыз бар. Эми студиябыздын коноктору болсо жөнөкөй эле коноктор эмес, жөн гана ырчылар эмес, жөн гана актерлор эмес, замандын талабына жооп бере турган учурда сиздер өзүңүздөр билесиздер, интернет өнүккөн заман дегендей, ошол интернеттин өнүгүшүнө бирден бир салымын кошуп дегендей учурда элдин маанайын көтөрүп, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап келе жаткан интернет жылдыздары, тактап айтканда бул инсандар жашыруун камера менен Кыргызстандагы биздин замандаштардын бардыгын тең тамашага салып жүрүшөт. Тактап айтканда интернет жылдыздары Азирет Осмонов жана ошондой эле Канат Шабданбеков. Кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Студиядан көргөнүзгө Assalamu alaikum. Жакшы. Ким белең деп койдум. Сени баягы биринчи жолу көргөндө, ушул жактан көргөндө болдум. Кандайсың? Жулдайсың. Соктарыңыз жакшы. Иштер жакшы. Шулдайсың. Шашылыш болчу. Паттан сүйлөп кетиш керек болот. Бияк пранк эмес азыр. Спокойно эле отуруп. Пранк эмес дейт. Гүлүш керек. Гүлүш керек. Сценарий боюнча гүлүш керек. Гүлүш керек. Ой, бор, мынча күлгөн эмесмин. Кош келипсиздер. Студиядан көргөнүзгө өтө кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Маанай жакшы. Жакшы. Интернет бетинен көрүп жүрөбүз, сиздерди эми теле аркылуу көрүп атабыз дегендей, ушул балдар кандай болду экен, жашоодо кандай болду экен деп көрүүчүлөрдү көп суроо пайда болсо керек, ошол жөнүндө кенен маек кылалы деп атабыз. Алганча эле ушул өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат берсеңиздер, кайсыл жердин кулуну, кайсыл жердин суусун ичип чоңойгонсуздар, учурда кайсы жерде окуйсуздар, иштейсиздер дегендей. Жашоодо өзүм аябай грамотный болом да. Өзүм Тогуз-Тора районунан. Өзүм Тогуз-Тора район, Казарман айылынан, Бирдик айылынан болом. Ошол жакта туулуп өскөм, ошол жакта чоңойгом. 94-жылы болом, бойдокмун. Канат Шабданбеков, жазылыңыздар. Бул бүт эле жерге ушинтип Бардык чыккан жерден эле кызылды көрсө эле жол кылат дегендей. Мен аты жөнүм Азирет Осмонов. Азыркы учурда жергиликтүү телеканалдардын биринде алып баруучу болуп иштейм. Мындан сырткары бош убакытларымда ушундай пранктар тартып, элибиздин жүзүнө жылмайы тартуулаганды жакшы көрөм. Бойдокмун. Андыктан Азирет Осмонов жазылыңыздарды эле кайра эле. Мен унутуп калдырдым. Тамаша. Негизи бул телеформатта жарнама кылганга болбойт, бирок эгерде тойго кызматка келсек болсо да эле кайра кетебиз. Той алып барам мен, тамадамын. Агай? Ооба. Сезон эмеспи азыр? Жанар айтпайсың сен? Жок. Сиз алып барасызбы той? Мен да той алып барам, ооба. Элибиздин кызматта баягы кечелерде, жакшылыктарда кызмат кылабыз. Жакшы, баракелди. Биздин көрүүчүлөрдө суроо пайда болду болуш керек. Ушу кичинекей эле жигиттер, жаңадан чыгып келаткан жигиттер тамада болуп кетишиптир деп. Келиңиздер, экөөңүздөрдөн той баштап көрсөңүздөр, ким кандай баштайт экен көрөлүчү. Аскасы көктү тиреген деп, же мындай. Мындай кылалы. Көк тиретпей эле мындай эле калып баралы. Ассаламу алейкум. Токтоңуз азыр. Фанфар бересизби? Сүннөт той менен 70 жашта. Ким сүннөт тойду алат, ким 70 жашта алат? Мен сүннөт тойду алам. Баштан өткөн го. Негизи сүннөт той жагат да мага. Мен 70 жашта алам да. 70 жаш. Ким сүннөт тойдон баштайды кайсы? Сүннөт кичүү. Ассаламу алейкум ардактуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр деп салгансыз кайра элечи. Мен көпчүлүк тойлордо акыркы күндөр ушундай баягы тележатта жүрө берип, телекөрүүчүлөр да тилгөнүп калган, Анан эми бүгүнкү мынакей Канат Шабданбековдун сүннөт тоюна келип отурган ардактуу коноктор, барыңыздарды бүгүнкү кечеге кош келиптирсиздер демекчибиз. Кечки бишкекти көрүңүздөр. Алга Кыргызстан. Түшүнбөй калдыңыздарбы? Той же программа бар, Негизи ушундай да. Бир вадном болуп кетти го. Биз баштайлы анда. Айлана журтубузга шаң тарап, Кыргыз элибизде бүгүн дагы бир салтанат. Анткени Азиреттей болгон атабыз 70 жылдык юбилейин өткөрөм деп жар салат. Мына алыс жактан эл келди, Каниет байке бардыгы 5-канал бүт келди. Ошону бир кулаштап, көңүлдөрдү ырастап, бир дүркүрөтө кол чаап койсоңуздар, Азиреттин 70 жылдыгын ачык деп жарыялайбыз. Ойбалай, өмүрүңө береше. Тойду өзүңүз ачып бериңиз. Эми мынакей балам, Каниет деген баламды эфирге чакырып, жаныма
Канат деген баланы отургузуп эми биз жакшы бир жакшы маанайда ошо кечки Бишкекпи, түнкү Бишкекпи, кыскасы Бишкеги бар экен. Эфир уюштуралы деп чакырды. Сүйлөшүп атабыз. Камераң арга жакта окуй. Азирет ата, ырдаганыңыз да жакшы экен, сүйлөгөнүңүз да жакшы экен, костюмуңуз да жакшы экен. Ушул Азирет атам жаш кезинде канча кызды чапты экен, Эми айланмайм, жаш кезде кыздар менин артыман сүйрөлүп жүрүп жетпей калган. Сүйрөлүп жүрүп жолдо калып кеткени канча, ашып кеткени канча. Эми кыз тууралуу сүйлөшпөй эле коелу орозо мезгилинде. Туура айтасыз. Баракелде. Сонун талант. Келиңиздер эми азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай кылалы. Биринчи Азирет, пранкты биринчи Азирет баштаган, Андан кийин сиз баштадыңыз. Азыр Азиреттин тарткан пранкынан бир кыска видео көрөлү. Андан кийин көрсөтүүнү алдыңызга улантмакчыбыз. Андыктан экранга жакын келиңиздер. Азиретти айыл жергесинен көрүп аткан замандаштар, интернетке көп кирбегендер болсо, Азирет деген ким дегендер, бул кайсыл жигит дегендер болсо, жашыруун камерамен тарткан бир видеосун көрөбүз. Андан кийин көрсөтүүнү алдыңызга улантабыз. Могул жерде аллергия болчу да. Аллергия? Могул жериндечи. Ошол кыз чыгып атат да. Жүрүш. Азыр Марсаңа чейин чыгат. могул жер тырмап койчу. Аллергия экен байкеде. Не oldu? Скорую вызвать? Терең да. Эже могу ушу өлкөнүн өлүгүшүн ойлоп атып эле менин жүрөгүм ооруп атат да. Тебе это. Сапар Исаков дагы өкмөттүктөн түшүп калды эже. Ошого эле ошончо эметип атсың. Эчтеке болгон жок. Анда тети камераны карап кол булгалап коюңуз анда. Филармония жакка барайын деп эле. Кайсы маршрутка барат могул жерден? Могулбу? Бул Оштун кайери болуп калат ошондо? Ош эмес. Коюңуз эже. Сен өз какта жүрүп, Ош эмес, Бишкек бул. Сулайман Тоо каяктан? Мени айылдан салган болчу да, Ошко салган болчу. Сен кайсы айылдан келдиң? Нарында. Сен Бишкектен Эже бул жөнүндө тамаша болчу. Тети камераны карап кол булгалап коюңузчу. Саламатсыз, папа. Могул жерден филармонияга кайсы маршрутка барат? Жанагы токтогула. Могулбу филармония? Мен филармонияга. Ошондо биз азыр Оштун кайсы жериндебиз? Я. Сен Ош дейсиңби? Ошто жүрөсүң. Ооба? Бишкек шаары. Апа. Мен анда адашып келип алган окшойм анда. Сулайман Тоо каякта? Бул деген Бишкек, Кыргызстандын болгону Бишкек. Апа, сиз тамашалап атат окшойсуз мени, Ош эмес бул жер. Бишкек шаары. Мен Бишкек Ошко салган да. Ким салды эле? Үйдөгүлөр? Сен кайдан келдиң? Үйдөгүлөрүң кайгы эле? Мен Нарындан келдим, апа. Тамашалап атасың го мени? Камераны карап кол булгалап коюңуз. Бул тамаша болчу, апа, жакшы жет алыңыз. Кана? Мына турбайбы? Могул филармониябы? Ооба. Эмне керек эле? Бул ошондо Алматынын кайсы жери байке, эже? Бишкектин десең? Я. Алматыда эмессиң да, Бишкектесиң. Не oldu сага? Мен Алматыга салышкан да таксиге. Ким алып келип койду анан бул жака? Билбейм. Мен могу филармония. Мен Алматынын филармониясына бармакмын да. Сен анда таксиге жөн эле келип 100 сом эле төлөдүңбү? 10 сом төлөгөм. Кайдан келдиң? Сен кандай жүрөк жүрөсүң, Биринчи жолу өмүрүңдө. Мага 10 сом төлөп Нарындан салган да Алматыгачы. Тамаша же. Тети камераны карап кол булгалап коюңуз.
Жақсы жетіп алыңыздар, мейліңіздер. 100 метр қанша санаймын мен? Жоқ, байке, түзге басып кетерсіңіз? Здание есть филармония. Мол здание филармония ғой. Неме қаяқта? Бишкек. Иә. Санастар бар. Мол жерден филармония қайсы маршрутқа отырам мен азыр? Қайсы маршрутқа барады? Мол филармония ғой. Азыр ошондо биз Оштун кай жеринде турабыз? Сулайман тоо каякта. Что, издеваетесь? Это Бишкек. Жакшы видео экен, көрсөтүн алдыңыз деп атабыз. Окумуш аткарып турмун көрсө. Өзүңүздү көргөндө кандай болду? Негизи бизде түз эфирде баягы бардык нерсе катары менен кетет го. Ошону айтып коеюн деп. Теледе иштейт окшойсуз, Жок, мен койбагам. Жакшы, баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүн алдыңыз деп атабыз. Ал эми сизге ушуну утурлай эле суроо бергим келип атат. Кандай болуп пранк тартып калдыңыз? Биринчи идея каяктан келген дегендей? Мен өзүм негизи баягы айыл чарба иштерине кызыккандыктан ошол көчөдө эле кадимкидей эле уй айдап бараткам. Анан уй алдыман кара эшек чыкты деп эле ушинтип эле акырындап деп эле. Негизи баягы теле жаатында иштеп жүрүп, анан элге бир аз күлкү тартуулаш керек болчу. Эртең менен бизде бир жылмай деген рубрика бар болчу. Ошол рубрикага бир тамаша тартып көрөйүн деп негизи кызыгып жүрчүмүн. Анан чыгып биринчи тамаша тарттык, элге жакшы кирди, баягы жакшы өттү. Анан кийинкилерин тарттык, ошентип эле тартып кеттик акырындап. Ошондо канча убакыт болду баштаганыңызга? Ошондо мен 2 жыл болду. 2 жыл болуп калыптыр, билинбей эле. Жакшы, баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми кезекте Канат Шабданбековдун видеосунан кыскача көрмөкчүбүз, андан кийин көрсөтүн алдыңыз деп атабыз. Экранга жакын келиңиздер, Канат Шабданбековдун жашыруун камерамен тартылган видеолорун чогуу көрөбүз. Өйдө кантип чыгып кетсем болот? Мол жактан болбойт ал. Жок, бул болбойбу? Күнүгө качыбыз. Өйдөдөн. Чуркап эле чыгып кетсемчи болбойбу? Жыгыламбы? Каянан? Ал жакка барайын, э? Мага турсаңыз, түшкөндө жакын чыгыз. Жардам берип коюңузчу. Пожалуйста. Просто турсаңыз, мынтип. Кыймылдайлы го. Кыймыл. Байке, өзүм башкача элестетип отурам. Байке. Красавчика жардам берген. Боюсь. Что, может, там, может, помогите мне? Может, помогите мне? Пойдем, не бойся, давай, раз, два, три. Не бойся, не бойся. Иди. Не бойся. Жүрегім. Все, держись рукой. Жүрегім. Садись. Нет, пока. Жүрегім. Сейчас выходишь. Жүрегім. Мне сердце, пожалуйста. Помогите. Воспаление. Жардам берип коюңузчу, байке. Биринчи жол, экинчи жол чыккан байке. Каяктан кантип кетсем болот, кыздар? Бул эмне боло кеттиңер? Братан, жардам берип коюңузчу. Вы анне неге коркуп мындай мен? Басып жүрбөйсүз, басып. Ой, эр жүрөк экенсиңер, э? Погоди меня. Что случилось? Надо вверх, надо подниматься. Давай, пойдем. Стой. Что такое? Что у тебя? Мое сердце болит.
Сердце болит, братан. Розыгрыш. Красавчик. Как мне там подниматься? Илдей, может поможет, братан? Да не бойся, просто встань и все. Братан, помоги, пожалуйста. Питание. Не буду. Байке, бекем қармаңыз, бекем. Байке. Жүрегім ауырып. Байке, қармаңыз. Жүрегім рахмат, байке. Не var? Сайбай, жақсы адам кәнсі. Жакшы, баракелди. Жакшы болду. Муштадай болгон да элечи. Буну кайсы жерден тарттыңыз эле? Есімде жоқ, кайсы жерден тартқанымды. Бұны Молодая гвардиядан тартқанбыз, Ош базар жақтан. Ош бойынча. Кандай болуп калат? Ош базар жақтан негизи көп съемка болду элек, тилекке каршы. Өрттө өйгөндөн бери Ош базар жакты бир жаркыратып көрсөтүп коелу дедик. Аз жайда келип жашылдандыруу болуп калбады, жаркырап. Анан ошол жактан идея келип кетти. Өзүм да Ош базарда көп жүрөм. Сен Ош базарды эле жаркырап деп атсаң, центр жакка келсең катып каласың го так. Ошол жакка жакыныраак да болчу. Центр жакта бүт совхоз, колхоздун кишилери бар да. Ооба. Азирет аянтка видео тарткан барганда алып барышың керек экен Ош базардан. Көргөзүп коюш керек экен бире. Таң озурайм, фрунзе болчу деп. Совхоздун малына да айдап ийесиң. Жакшы, сиз канча убакыттан бери тартып атасыз? Кандай болуп тартып калдыңыз? Алгач эмнеден башталган? Азиреттин жанынан грамотныйраак эле жооп бергим келип калды. Грамотный эле айтайын. Сен грамотный кишисиң да. Тартып калганымдын себеби биз көбүнчө негизи орусча приколдорду, Американыкын, чет өлкөнүн пранктарын көрөбүз да. Анан кыргызча пранк бизден тарткандар бар. Албетте Азирет тартат. Анан бирок аз да. Көбүрөөк изденип, ушу Азиретке кошулуп дегендей салым кошконго аракет кылып, өзүм негизи юмор жагында тамашада ойнодум. Мен кыргыз стендапта 1 жыл жүрүп, 1 жылдык эмгегим 1100 просмотр болду. Бул чоң жетишик. Инстаграмдан, YouTube каналдан. 100 киши баалайт. Даңк медаль. Кыргызстандын 1 миллиондон 1 бөлүгү көрүп тур да. Анан өзүмдү текшерүү максатында ошол тажрыйба алыш үчүн, ушул элге жакшы маанай тартуулаш үчүн ушул нерсени тартканга кириштим. Кудай буйрса 3 ай болду. Дагы улантабыз, өмүр бою тартабыз буйрса. Карганча. Өмүр бою. Өмүр бою. Жакшы, көрсөтүүнү алыныбызды улантабыз. Анан бир суроо бергим келип атат. Бул суроо менде эле эмес, жалпы телекөрүүчүлөрдө болсо керек. Азирет акыркы учурда мурдагыдай көп видео пранктар тартпай калдыңыз, алталашсыз. Бирден бирсе Ошто жүрдү деп ойлосок, келгенден кийин деле көп тартпай атасыз. Анын себеби канат жакшы чегип кетип, балким ошондон болуп атабы? Канатты көргөндөн кийин рухуңуз, тухуңуз түшүп калдыбы дегендей. Аны мындай жооп берет элем. Ооба, Ошто баягы командировкада болуп калдык. Андан келип орозо башталып калды. Орозо учурунда бир аз көчөгө чыгып, аржаңдабай, жөн эле акырындап немени баягы орозо туталы депчи. Анан эми канатты чыгып кетип, анан баягындай болуп духум түшүп калды, антип калдым, мынтип калдым дегенден алысмын. Канат өзү деле башында ушинтип мени көрө эле баштагансың да, туурабы? Эми бул пранк сенден эле чыккан эмес да, туурабы? Бул чет өлкөдөн келген пранк. Бул чет өлкөдөн келген, бирок Кыргызстанда ошол атабыздан келген пранк деген пранк бу. Нет, Кыргызстанда мен баштап атпайм. Орозодо эле жат өрүш керек да. Орозодо элдерге да тамаша кылган мындай да. Сиз ачуугандуулук калтырып атасыз да, мындай көзүңүздөн жаш айланып кетти дегендей. Бирок мындай сизде деле мындай Азиретти көрүп туруп баштадыңыз да, туурабы? Азиретте болгуңуз келип, ошондойбу? Же кандай болуп калды? Жок, Азиретте эч качан болгум келбейт, Кудай сактасын. Кудай сактабай калды го дейм. Сен айтканың туура эмес да. Сен айтканың современный тил менен айтканда, брат, сенин айтканың туура эмес. Эмнеси туура эмес айтсаң ошо. Орозодон монтип чыгып алып деп.
Эми орозо күнү элдерге күлкү тартыласың жаман. Орозо күнү гүлгөнгө болбойт деп айтты эле. Өтө көп күлгөнгө болбойт орозо күнү. Акырын эле күлүштү, өтө деле көп күлгөн жок. Сен пранктарга күлгөн деле жок го дейм менимчечи. Менин пранктарыма Жок, күлмөк меникине турсун боорлор эзилип атат да. Орозо мезгилинде өтө көп күлсө, орозосу ачылып, ооз ачылып кетиши мүмкүн да. Меникине вот күлүп, анан ооздорун ачып албайын элдерин деп атам да. Бирок сен кыла бер азырчы. Сеникине күлбөйт элдер анча эле. Жок. Сен өзүңдү вообще башкача элестетип алып турсуң да, жа каракулжалык болгонуңабы. Сеникине вообще күлбөйт. Айла жок, сенин көңүлүң көтөрүп коюш үчүн Азирет молодец деп жазып коет. Карасам бүт туугандарың эле жазат. Өз жөнүн айтып атат. Ар бир адам бар, башынан өткөн нерсени айтат. Тилиңе карап сүйлө. Рахмат. Мен 8 жыл күрөш менен машыкканмын. Койчу. Окуй. Жанагы акыркы ордунун биринчи ордун алып жүргөн сен болсоң керек олимпиадаларда. Акыркы эмес, мен вообще чемпионаттарда биринчи местени алып жүргөн балам. Күрөшөлү анда кел. Давай. Жо, мындай Күрөшөсүң. Давай. Жок эми кызгандуулук калтырбагыла эми. Негизгиси кандай болду эле мындай? Эмне болуп тартып калдыңар эле? Ошо жогоруда айтып кеткендей, уй айдап баратсам эле кайра баштай берейин. Эми грамотный адам жанында отургандан кийин. Сизди туурап аткан чындык деп айта аласыз, э? Ооба. Туурап аткан. Туурап эле атат. Азиретте турап. Бүгүн эфир аркылуу көрүшүп атасыңар, туурабы? Ооба, мына. Эфир аркылуу бетме. Дагы эле турапмы, костюмчун кийип келип атыптыр, жөн эле келбейт. Азиретте тураппы? Кудай сактай көр. Сизди Америкадан тарткан. сиз кимди туурап баштадыңыз эле? Мен болсо, мен эч ким тураган эмесмин. Менде мисалы пранктарды көргөм мен, пранк кандай болот? Пранктын да ичинде бөлүнөт да пранктардагычы. Радио пранк деген бар, анын ичинде лайт пранк, хард пранк деген бар. Вот ошолордун баарын окуп чыгыш керек. Анан пранк журналистика деген бар. Пранктын ичинде дагы мындай мазмундуу немесине келсек, мазмунуна келсек, толтура жакка бөлүнөт да. Анын ичинде меники азыр лайт пранкка кирет, анан пранк журналистикага кирет. А сеники болсо вообще пранкка кирбейт. Жок, сенкичи чет өлкөнүн туурап тартасың. Пранк деген эмне өзү? Сен котурсаң, сен биринчи видеолорун көрсөң, чет өлкөнүн пранктары бар го. Тура калып минтип эле бутун күйүп, анан чүчкүрүп, ушундайлар тартып баштадың. Бирок бул биздин менталитетке туура келбейт экен. Андан кийин өзүң образыңа кирип гонтете баштадың. Ошондо кичине күлдү да элдер. Азыр сен эмне кылып тартып атасың мисалы? Мен пранктарым мисалы мааниси бар. Мисалы эмне? Тарбиялык мааниси бар. Тарбиялык мааниси бар. Мисалы пранкка келгенде экөөбүздүкү тең эле тарбиялык мааниси такыр эле жок. Биз жөн гана ошо элдердин жүзүнө жылмайып тартуулайлы дегенбиз. Бирок ошо тамашаны тамашалаганда дагы чеги менен тамашалаш керек да. Биз башка канат экөөбүз тартып атпайбыз. Мындан башка дагы пранкерлерге, ушул тамаша жаатында жүргөн адамдарга кайрылып кетет элек да. Тамаша десе эле баягы эскалаторго жата калып, анан бирөөнү бир жерден чочута калып, андай тамашалар болбойт. Чынында биздин менталитетке туура келбейт андай. Эскалатор деп сизге тийишпейт окшойт, э? Эскалатор сиз тартасыз. Эскалатор анан жанагы неме болуп атпайбы? Жата калып, ойго окуй чочуй калдым, анан дагы эмне деп жүрөт эле? Айгыр издеп жүрөт торговый центрлердечи. Андай болбойт негизде эле. Кыргыз эл өзү сөз баккан элбиз, э? Биздин улуу акындарыбыз бар, улуу Чыңгыз Айтматов жазуучубуз бар. Ушул биздин кыргыздын жүздөрү. Ушул деген ыр болобу, кандайсың анан ден соолуктар жакшыбы деген. Бул эмне деген ыр? Бул чыгармачылык деп коет. Вот сеникинде чыгармачылык жок мисалы. Бир уйкаштык сөз жок да. Мен сени биринчи жолу көргөндө, анаран туулган күндө көргөм, кандайсың анан ден соолуктар жакшыбы деген. Сен бул ырды түшүнбөйсүң да, просточи. Сен ал үчүн өсүшүң керек, көп китеп окушуң керек, философиялык ошондой эле башка. Биздин көрүүчүлөргө кызык болуп калды окшойт. Ошо ырыңызды айтып берип койсоңуз, э? Чыгармачылыгыңызды баалайлы бир. Мен нары карап турайынчы. Эми түшүнбөйт буларчы. Жаштар азыр түшүнбөйт булардычы. Бунун ичинде көп бар. Жок, мен түшүнөм, айтыңыз. Сиз түшүндүңүзбү? Вот мындай да. Бул ыр сөзү, анан ошондой эле бардык жагынан автордук мага таандык. Мен сени ушул жерден баягындай жайымыз көрүп койсоңор да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсө, анаран туулган күндөн көргөн экенмин. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Эми мындай кылалычы. Азыр базар жок. Өсүп келе атасың, аракет кылып атасың. Бирок өзүңөн улууларды көрүп өсүш керек да. Чыпалак Батырды бир карап койчу, депутаттарга жазган ыры бар. Сен байкегиң да алчы. Сенде вообще уйкаштык жок экен ырыңда. Чыпайкыңарды. Философиясы аларан туулган күндө жатат окшойт да. Эмне сүйлөсө, вот ошол нерсе өзүнө таандык нерсе да. Сиз ыр жазасызбы? Байкешти мен
Сен тога бул Иә. күрөшөм дебеди, ба торпок көтөрүп чапкан чыпа байкеси. Кумири да анчы бул. Сен торпок менен күрөшөт болушуң керек сен деле. Жок, биз эшекти көтөрүп чапабыз, топок эмес. Не дей сен Жакшы, баракелде урматтуу телегөрүүчүлөр, бул болгону тамаша болчу, кол чаап коюңуздар, Тамаша болчу. Карынма. Кетип кой. Тамаша болчу. Эфирден Мен ботустун кийип келе алайын деген келип кетти эфирден окшойт. чыгарып сүйлөшүп алган болчубуз. Болгон ортосунда ушундай кылып тамаша кылып, бирок тамашанын аркасы менен билип алдык. Көтөң айтып алды ичиндеги нерселерин. Не, тамашалап койдум негизи. Канаттын баягы идеялары жагат магачы. Анан канат баягы чектен чыкпайт да, Орозодо күлсө оз ачылып кетеби? Иә. Шуну айтсаңыз. Орозодо өтө көп күлбөш керек деп баягы дин алымдар айтат да, аябай баягы каткырып, катуу күлбөш керек депчи. Орозодо бардык нерседен тыйылыш керек, көздөн тыйылыш керек, тамактан тыйылыш керек, жаман ойлордон, бири-бирин кечиримдүү болуш керек деп айтат. Азирет да жакшы боло абдан. Жок, ой Азиреттин талантын баалайм да. Буга чейин мен тарта электе чын эле Азиреттин пранктары номер 1 пранк болчу да. Азыр деле меники номер 1 дегеним жок. Башка пранкка салыштыра келгенде, сен философияң жана анаран туулган күндө кандай келип алдың, анан ден соолуктар кандай деген ошондо эмне деген сөздөр жатат. Ошол жериңди угуп мен аябай сыйладым да. Сен чыныгы талант Азирет, идеялары да абдан жакшы. Ийгилик сага. Канча болуп калды реклама? 500 же 700 сом. Тамаша. Камаш деген ырыңызды айтып берсеңиз. Гамаш дегенде бул азыр айтылчу эмес да негизичи. Бул баягы көпчүлүк отурганда, чоң чиновниктер отурган жерлерде айтыла турчулар да. Бул нерсени азыр айтпаш керек. Анда кайсы дагы бир ырыңызды айтып берсеңиз ырларыңыздан. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле семизелең. Ичиңдеги майларың калкып турган. Башыңдагы майлардан балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып турам. Бирок менин байпагым жыртык болчу. Сөз жок. Талант. Эмнеге Талант жүрбөйм деп залга. ушуну айт. Жанагы досу менен урушуп кеткен ырыңызчы. Дос менен. Ошол ырыңызды көптөр ырдап жүрүшөт азыр. Ошону неме кылып жүрүшөт э? Ушуну неме кылып алышты да. Нурлан Насип ырдап чыгыптыр. Мен андан кийин Самара Каримова экөө талашып жаман болду. Ошону айтып берсеңиз кара сөз түрүндө. Ошону айтып коюн анда. Сен мени итсиң дедиң. Итмин дедим. Мен анын ит экенин билип туруп. Сен мени атсың деди. Атмын дедим. Басар жок. Айгырмын дедим да жада калсачы. Кой дедим. Анан экөөбүз жакалашып ошол жерден мушташа кеттик. Бир мезгилде менттер келип калды эле. Кийинки окуяга кетсең, түшүнбөй атасызбы анча эмени? Үйгө барып чечмелеш керек. Дубайга кетчүмүз. Силер бир аздан кийин күлөсүңөр. Негизи тамашалардычы мындай көрүп атканда ар бир адамдын табиятары башка да баягы юморгочу. Анан ошону айтып коюн дегем. Жакшы. Бул жерде юморго чувствовос жоктор отуруптур да ошондо. Эми күлүп. Үйгө барганда күлөсүңөр го дейм. Жок, азыр эле күлдүм мен. Вообще. Так, азыр мындай кылабы. Вообще. Нерсе айтып кетсем болобу? Иә. Сен жана ушул акындарың айтпадың беле, бир 4-5 байкелери барып, шахмат ойноп атышты го. Баягыда мен врачтыкын тартып жүрүп тааныбай калыптырмын алардычы. Бир маалда барып эле давлениясын текшерип туруп, чекесине койсом эле баштап да жылдап. Жана Азирет деген бала келип, бизди ушундай Instagram жылдызы кылыптыр. Өкөңөрдү сотко берем депчи. Ошол ана. Ойлаш керек экен да. Кайерден күлүш керек эле? Жок, бул күлкүлүү эмес. Күлкүлүү окуя эмес болчу. Күлкүлүү эмес. Негизи пранк тартып жүрө берсеңчи, мындай элдер тамашага салып көбүнчө ошентип жүрө берсең, элдер анча ишенбей башташат экен. Мындай сүйлөсөң дагы эмне бул пранкпы депчи. Анан негизи жашоодочу вот Шабдан дедим, Канат экөөбүз, Шабданбеков. Канат экөөбүз тең эле мындай олуттуу эле жүргөн адамдарбыз. Жашоого түз көз караш менен эле караган, баягы юмор жакшы эле түшүнгөн. Анан баягы ойлошу мүмкүн да биз ошол элди тамашага салып жүрсөк эле көчөдө деле булар жашоодо деле ушундай балдар болуш керек депчи. Бирок андай эмеспиз бизчи. Биз деген мына жаштар келечекти өнүктүрөлү деп, чоң салым кошолу деп биз келечек жаштардын колуна деп атпайбы. Биз ушул Кудай буйрса саясатка да кирип, акырындап биздин экономиканы эле Кыргызстанды туш тараптан, бардык тараптан өнүктүргөнгө чоң салым кошкону биз даярданып жатабыз буйрса. Саясатка да кирип. Атамекен? Оппозицияда турбайсың. Саясатты өкмөт жөнүнө койсуңар я? Жок, мен буйрса саясатка барам. Мен депутат болом деген ниеттер бар да. Бул жөн эле баягы. Эмне үчүн мамлекетке анча зыян келтиргиңиз келип атат?
Зыянбы? Мен эми биринчи зыян келтирбей туруп эле. Аякка барбай эле жесе болбойбу дейм да. Мындай. Бу азиретке окшогон акындар коюп кетет да. Иә. Биз жебегендерден эмес да. Жебеген бар деп уктуңуз беле? Жебеген Жебейли бар, жеп алат дейт жебегендер го. бар. Балким жеп алат. Үйрөнүп кетесиз да жаныңыздар. Бирок биз кийинки баягы жаш муун, кийинки поколение деп атпайбыз. Вот ушулар баягы ак тилден, чын тилден. Жаштар деле барышып эле жешип эле. Сен азирет Ошко чейин барып тойго барып чечип жүрөт го. депутат болду деп коелу. Анан элдин астына чыгып атат. Кыргыз элим, биз сени өнүп турам, школ салам, мугалимдердин айлыгын көтөрөмүз. Эч ким ишенбейт го дейм. Канетбай көкөй ишенет. Пранк дешим. Бул пранк деп. Жок, Зеленский деле болбоду азырчы. Зеленскийди билебиз да баардыгыбыз. Деген у Зеленский. Украинада Зеленский, Кыргызстанда Азирет Осмонов болуш керек да. Базар жок. Зеленский азирет. Уйкашпайт атып. Уйкашпайт атты. Келечекте уйкашат буюрса карап тургула. Чатыңызды өзгөртүңүз. Азирет Осмонский кылып алыңызчы. Зеленскийдин ордуна болот ошентсе деле. Келиңиздер эми оюн кылалы сиздер менен. Наушник тагабыз. Наушниктин жардамы менен сиздерге сөз айтылат. Ошол сөздү кайталап айтыш керек, эмне экенин табыш керек. Кайталап айтыш керек. Биринчи кимден баштайбыз? Баштай беребиз. Менден баштайлы. Сизден баштайлы. Сиз дагы айта берсеңиз болот, каалаган сөздү. Келиңиз, таңыз. Так. Кудай, чаман жүдөгүм бол. Болду, Узарбаев, Болуңуз, сал бериңиз. Басып алыңыз. Я. Басып алыңыз дейм. Зеленский. Жеңиш, Зеленский. Жинди, Азирет. женщина, Азирет. аяш, Женщина аяш дейт го, азирет десин. Гон. дөкү, көмүр. Мындай оозуңарды жакшы эле кыймылдатсаңар. Гон. Сагат андыктал, сагат андык. Бир эле сөз айткыла, бир эле. Дөң. Жол, Дөң. тоок, Дөң. Дөң. Пранк. Ушуну тапчы жок не? Пранк. жок, бирден эле. Бир деле айтып атат. Пранк. Пиала, Пранк. пияз, Пранк. буклет, Анара анда. анара. Туура. Өзүн Кете берсиң. Дөпарас. Номер, Дөпарас. Дөпарас. канат. Ошо орусчасы. Дөпарас. Сөз айтып атасыңар мага? Айтып атабыз, Айта бер. Чыпалак. Чыпалак, Баатыр. баатыр. Мен болом. Я. Мен болом. Чыпалак, баатыр, мен болом. Мойнуна алып Жок, атат. бир эле сөз айтсаң, толтура сөз айт. Мойнуна алып атат. Мен болом. Мен. Сен, сен. Жок. Сен. Болом. Мен. Болом. Эмне болду? Мен. Баатыр болом. Сен бир эле сөз айт да. Мен. Болом. Мен. Болом. Чыпалакпы? Дагы да сразу. Кружка. Акчуч. Чучка. Кружка. Рульбу. Кружка. Ручка. Кружка. Ичип коюп кетти. Кружка. Туура. Коңурук. Колтук. Коңурук. Оюнчук. Коңурук. Орун. Коңурук. Оозуңду жакшы эле кыймылдатчы. Эле. Акырын сүйлөчү. Коңурук. Жок, оозуң кыймылдатсаң мага үнүң угулбайм. Коңурук. Акырыныраак сайтыңыз жакшы түшүнгөн жокмун. угулуп калат. Коңурук. Коңурук жетпейт бар. Уйку коңурукпу? Коңурук. Манка. Чөбеле. Манка. Пиала. Манка. Баня. Манка. Мындай. Манка. Грипп. Манка. Туура. Сен айтып атат. Чечиңиз. Сүйүлүп калат. Кезек сизде. Эми сизге азыр суроо беребиз. Ооба жок деп гана жооп бересиз. Ооба жок.
ооба жок деп гана жооп бересиз. Сиз да каалаган сурооңузду берип алыңыз. Азиретти эшикке чыгарып турбайлы. Тыным алмай жок, макулбу? Сөзчүкпү? ырдап атабы? Башталды, Башталып окшойт. Жанагы Чыпалак Баатыр өзүңсүңбү? Нет. Ооба жок. Нет. Деге дейт го. Орусча эки ооз сөз билесиң, колдонуп саласың эфирден. Ооба жок деп эле сөйлөш керек. Да, нет, да. Не смешно. Азыр суруп жаткан өткөн жок, Жок, өзүң ошондой. Жок, сен ооба жок деген эле сүйлө да. Жок. Жок, Жок. Жок. Канат, сен Кошбойлу дейт го, ошолчунбу? Ооба. Эгизби? Жок. Жалгыз эле да. Жок, жок. Үчөө. Жок. Кайра айтсаң, кайра. Эгизби дейм. Жок. Бирөө, Тиякты карап калган. Ошол анда боюңда болсо, анда ажирет менен жүрөт экенсиң да. Ооба. Сен жанагындайсыңбы? Иә. Сен жанагындайсыңбы? Жок. Баягындайсыңбы? Жок. Жок, жок. Андай. Моюнуна алат. Ажирет экөөң тең ошондойсуң, туурабы? Ошон үчүн моюңда бар да. Туурабы? Ооба. Шерменде. Канат, сени тойлорду жакшы алып барат дейт го, чынбы? Жок. Ал чын болчу. Эме аябай көп атылат дейт тойлордо. Ооба. Элдерге жакшылык кыласың? Жок. Негизи ушундай баласың сен. Негизичи Канат, сен торпок менен күрөшөт дейт көбүнчө. Жок. Эшек менен дебеди. Жок. Айгыр мененби? Ооба. Абайла. Сыртыңан кыздарга окшошуп кетет экенсиң, Жок. Негизи бирок сен кыз болгонду каалайсың. Ооба. Жакшы. Эң негизгиси экөөң бактылуу болсоң эле да, туурабы? Сен боюңда бар экен. Ошол да. Кандай дейсиз? Экөөң бактылуу болсоң болду да дейм. Сен боюңда бар экен, анын үстүнө дейм. Жок. Анда башкага тиесиңби? Башкага тиесиңби? Bundan чыгып башкага тиесиңби? Башкага тиесиңби дейм. Башка тиесиңби дейт. Тийбейсиң, Ооба. Нейки боюнча эле кал. Ушунчалык локсуңбу? Жок. Тупойсуң бирок, Жок, жок. Алес. Акмарашчама ошо. Шамалаши. Жокко дейм. Дүү дижиго. Жок. Лакмалакани. Шүң. Ооба. Чия, фа. Жакшы жооп бердим окшойт ушунда. Ажирет. Аябай жакшы жооп берип атасың. Түшүнгөндөй жооп берип атасың демелечи. Ори сана. Жок. Идоңса. Жок. Ясо. Жок. Жакшы. Ушунчалык ыраңы суук деп айтып атышат, сен ошолчунбу? Жок. Сулуусуңбу? Жок. Эмнесиң өзүң негизи? Инопланетянсыңбы? Жок. Аз. Бак студиям бар, жыттанып кетти, сен жыттанып атасың, Ооба. Жакшы жооп бердим ошого, Жакшы жооп бердиң. Туура жооп бердиң, туура жооп бердиң. Туура жооп бердиң. Азыреттен жакшы сөз. Аябай сүйүнүп алыптыр эле. Туура жооп бердиң. Эми 2 жаш бактылуу болсо да болгон, туурабы? Эми азыр мага бересиздер суроо. Экөөбүз бактылуу болуп кеттик. Экөөңүздөр мага бересиздер, Келиңиз. Эми абайлап берет, Кечирип коюңуз байке. Алла кечирсин, Алла. Баштадык. Ыр бүткөнчө. Ажмыжыгысың. Ооба. Сиз өзү негизи ошондой эле адамсыз түшүнүксүз, ажмыжыгың деген, Жок. Негизи түшүнүктүсүзбү? Жок, жок. Облом болуп атасыңар. Даялыңыз барбы? Жок. Экиби? Жок, жок. Сиз эме мындай Ооба. мужиктик характер жок сизде. Ооба. Кыздарга окшогон мимикаларыңыз бар, Жок, жок. Негизи баягы эптеп эле алып барып болуп жүрөсүз, Ооба. Эме той алып барат экенсиз, пакетке эле алып барат турбайсызбы? Сүйлөп атасыңбы? Иә. Тойду Монтпай сүйлөсөң. ставкаңыз пакет турбай тойдо. Ооба. Жакшы. Ошон үчүн байке плотный турбай да. Я да ком. Сиз
баягы сулуулук салондоруна көп барат дейт го. Ооба. Пластикалык операция жасап Ооба, конечно. ичиңизде майыңызды алдырдыңыз беле? Жок. Ичке силикон салып Өтпөй калды. пластик. Аябай. Силикон барбы ичиңизде? Жок. Түшүндүм. Кайер жериңизде бетиңизде Сүйлөп бар. атабы улар? Сүйлөп атышат. Мондай эле болуп атат. Ушундай эле. Бизге деле ушундай болду жана. Я да го. Жок, жок. Азирет эркек эмес, э? Ооба. Ооба. Болчу. Ооба. Эл марле билет аны. Эл мар билет экен аны. Сиз да кошпойлусузбу? Жок. Кайсы 9 айбы? Жок, жок. Январь, э? Ооба. Январда, буюрса январда. Нарстеле болуп кетти. Сиз жанагы KG групптун Ооба. эмеси Ооба. сизди алам деп жүргөн турбайбы, э? Ооба. Тиесизби аны? Эмне кызарып атасыз? Негизи ушул теле жаатында жүрүп Кимге сүйлөп мен атасың? сүйлөп атам азыр. Сен Ооба. телевиденияда да сүйлөйм, мындай бир эле сүйлөсөм. Не болду? Экөөң сүйлөшпөй мага сүйлөсөң? Не жаңылган анда сүйлөп жатыр. Сүрөр. Ооба. Ооба. Учо кимден токмокчу едиңиз? Мен суроо болбой алды. Жооп бербей эле коюңуз. Канет байке, сиз көбүнчө неме турбайсызбы? Кирне чыгарат турбайсызбы? Ооба. Көз ачыктыкта жакта бар дейт го. Анан баягы эшектерди, малдарды кирнелейт турбайсызбы? Мен орозодо байкой ооз ачып коюп турбайсыз суучуга эл көргөн жок деп. Чода жакшы сөз айткан жок. Ооба. Аны билебизсиң баарын. Бар Негизи сиз неме малдар төрөтөт турбайсызбы? Жок, жок. Сиз Ооба. Азиретти качан төрөтөсүз? жок, О. суроо Жок, тияк жооп берип атты. Ооба дейт. Эртең неме мунун толгосунда да сиз болосуз да. Канатпы? Ооба. Сиз төрөтөсүз демек. Молар деле билет, баары эле. Ооба. Депутат серьезный эле суроо берели. Болду битти. Болду. Ушул жерин кесип коюңуздар деле. Жакшы, ошо күлөлдү эле. Ошондой айтып калды эле. Келген болчу. Ошо. Анча өтпөй калдык окшойт, э? Жо мен күлдүм жана Азиреттин пранктарын көргөндө, аябай. Ошол күлдүм, ошол. Пранк көрсөттүңүз. Биз өзүчө пранк. Өзүчө эле сүйлөшөт. Жөн эле ооба жок деп эле отурбуз. Жакшы. Күлкүлүү экен. Бул жерде маска бар. Масканы тагабыз, бул жерге бир нерсе коебуз. Кимдинки биринчи баштайын? Эр жүрөк. Мен баштай берейин. Экөөбүз тең эле эр жүрөкпүз. Таң озурайын. Эки эр жүрөктүн келип алганын карасаң бир. Так. Так. Ё-моё. Самый опасный. Эми бул оюн, Азирет. Камерага көрсөтүп коелу. Я, ужас. Ушул нерсеми? Нарыраак алыңыз. Келсең. Келди бул жака, Келди, бартат. Учту. Учабы же? Тап көрмөй жок, жеп көрмөй жок. Жеп көрсө болот. Алло. Окей. Ошонун ичинде. Так, монун ичинде экен. Ушуну табыш керекпи? Окой. Эмне деди булар? Кызычуу го? Жок. Жостапкай. 6 миллион кыргыз сактай албайсыңбы депутат берген. Бул лапша экен. Лапша экен. Кулакта турмактан да бул. Келиңиз. Лапша. Макарон, лапша. Жок, тура эмес. Мынчасы болот турбайт, азырай. Оозуңуз ачып жеп. Лапша. Мен сөөлжан окшойт же курт окшойт дедим. Кел ал үй. Не кылайын эми, жеш керекпи муну? Жок, ачып көрүңүз. Мен жейлепмин да, сен не жеп.
Бул эмне? Болду. Сизинче өзгөчө бир башкача. Оз ашарга чакырганда коем. Дагы барбы бир нерсе? Жок, сизге беребиз азыр. Той. Мунун каяктан таап келип алгансың? Урматтуу көрүүчүлөр. Ойлоңуз, түшүп кетет азыр. Ошентсең ойлоп атат да, бул коркунучтуу эмес экен, атайын коркутуп атат деп. Кенесе. Болду да. Жок, чечийсиң ғой. Чоку болот тоолордун бийик жери. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Коем жөнүнө карабайыр. Күлгөн жокпуз. Колдары камчылды. Эй. Бул эме витамин экен. Витамин. Соруп койбойсуң. Жонтур. Жо, ылдыйжагын кошо карап. Ойла. Ойлаңыз, акырынга бошоак кармаңыз. Ылдыйраак. Чоң аталар өстүргөн сени мени. Корккон жок, итиркейиң өлкөт. Итиркейиң өлсө колуң калтырып калабы? Астынагысын кармап көр, астынагысын. Эмненин үстүндө турат бул? Эмненин үстүндө? Булбу? Жок, мына астында уясы да ком. Жок ушун. Астында тамагы бар. Ошон. Мына эми витаминди көрөсүз. Айбайке, муну каяктан зоопарктан алып келдиңиз? Жеп салчу эле тиштеп туруп. Жок, астындагысын тамагында тапсаңыз. Мына тамагы. Эмне бул? Ойлойт. Бир нерсе атылып кетти. Мен 8 жыл спорт менен машыккан. Спортко тиешеси жокпу? Жактап кой. Күрөшкөчү. Бул эшек эмес көтөрүп чакырат. Эмне экен табыңыз эми? Булбу? Бул Азиреттин берекелери го. Кармап көргөндө эле айтты. Бул кармап жүргөн. Мен берекелерим. Просто Ошондон жугона Тамаша. Некене бул эй? Булбу? Жырап эле бир нерселер болот. Ойлачы. Бул каниетпай экен тамак окшойт. жакындашты. Кечинде жегенми? Ушун менен ооз ачып аткан го, канет байке. Ал эми бир нерсе. Болду эми, калтырап сахарың көтөрүлүп кетпесин, болду. Эмне деп айтам мен муну? Көрсөм деле айта албайм азмун. Ырдашың керек ушул жерден. Сен жолтпу, я люблю слез дегенде. Бул жанагы лизон деген немеби, Болду да, Мо көзүм алып Сен бирок айтпайсың бул некен айтыш керек беле же оюн немеси кандай болчу? Көрсөм деле айта албайм го. Мына. Деш керек болчу. Кел айланайын. Келиңиз. Майлуу сүт болду деп дагы бир салфет көрүп турсаңыздар кайра берет элем. Тыштап кетесиз, кетип атканда, сөзсүз турат. Бул жерге Ошо аябай ойноп, оюн кызыктуу болуп. 2 билет. Өзүңүздөр каалаганын аласыздар, ким кайсын алат? Аябай көп варианттар бар экен. Кандайлардыр анда 10 саат ойлонуп. Так, 2 балык суу иштейм, мен иштейм, мындан алдым мен. Бериш керек да, кайра. Таштап кетем дедим. Муну жууп кайра колдоносуз? Ушул жерден. Ачы берели? Ачса болобу? Ушпайсыңарбы? Ушпайсыңар. Ачса болот, Көргөзбөй. Ким кайсын тандады? Өзүңүздөр каалаган. Мен мону тандадым деле. Мындан тандадым. Ачайлы? Ачып сыртыңыздардан окуйсуздар. Сен окуй аласың бе? Окуп берейин бе? Окуп берейин. Күзгүнүн жардамы жок, өзүңүзгө мурут тартып көрүңүз дейт. Күзгүнүн жардамы жок дейт. Күзгү жок эле өзүмө мурут тартып көрөт экен. Так, сиздики? Сиздики? Эмнеле окуп берип койчу. Жумуртка басып жаткан тоок болосуң сен дейт. Жумуртка басып жаткан тооктун абалын көргөзүп бериңиз дейт. Бул өзү ошондой да жүрүшүндечи. Ошол эле ачка чыгарып койдуңуз. Тамаша. Биринчи тооктон баштайлыбы же? Баштай беребиз, бизге айырмасы жок. Берип койсоңуз. Сразу эле мен баштайын деп экенсиң го.
Чиле депутат боло турган бала экенсиң сен. Сен башта. Депутат болосуз буюрса, кандай байкелер болуп. Жок, мен бул баштап жумуртка атам. дежеси жок, ал сиз Тооктон мурут өзүңүзгө мурут тартасыз. Так. Өзгөнүн жардамысыз, мурут өзүмдүкүлөр болчу. Бүгүн кырбай эле койсоң болмок. Жугатабы деген? Жок, жукпайт. Жукпай атабы, катуураакпы, Шилекейлеп кой. Шилекейлеп албасаңыз. Мындай катуураак эле бассаңыз алды чуккан жок такыр. Бул кетеби анан? Иә, кетет да. Мурут негизи ушундай эле болот да. Жок, сиздики анча жок. Мындай кылып көрсөңүз мындай. Сен Томи Джеррингиндей болот. Могул жак экөөнү чийип коймон да. Болду го дейм. Ичине жукпай атат да. Жок, тарта бериңиз. Ооруп кетти, мон аябай баскы учту экен, аябай кызарып кетет бир аздан кийинчи. Чындап мурут чыгып баштайт. Жаман назиксиң да кыздарды. Блин, туура. Аз жумуртка басканын көрөбүз. Акырын чаптып кой. Петрушка. Ну ладно. Болду? Жок. Анча жок. Блин, анда сен тартып Сен берип эркекке койчу. окшошуп атасың вообще. Эми сен кызсың, түшүнөм. Мыяктарың Сен бойсоң, эркекке окшошуп калмассың. Эркек окшоп сүйлөчү. Сен образыңа кирип кеттим мен. Давайте мындай кылабыз. Кандай байке? Муртту тартабыз мага, а потом көзүбүздү боёйбуз. Макул. Кана болдубу? Жок, болду элек деп койбойм. Сен эркексиң. Унутпаңыз аны. А мен жөн эле образда. Болду окшойт. Жок, болду элек мурут дейм мындай түптүс төртбүрчтүк болмок беле. Чыгарбайсың апталда. Мурут ушундай эле болот. Биз жакта муруттар ошондой, силер жакта кандай? Биз жакта кандай? Өзүңө деп эле берип кой да. Мен боёчу өзүң кандай мурут төртбүчтүк. Жок, өзүңө. Кел айланай. Же тартып берип койсоң кооздоп. Ая акырын эле неме кылып берсең? Мындай. Келсең эми. Мына. Акырын. Силер ушундай. Болду. Акырын эле неме кылчу да. Болду. Жакшы эле мурут болупту. Пират. Жакшы, келиңиз эми. Могул жерге келип алып жумуртка. Жумуртка. Өзүң ишиң кыл эми. Өзүң ишиң кыл. Каягым Жумурткаларын берип койсоңарбы? Көрсөтүп коелу камерага. Канча жумуртка болду ошону менен? 3 жумуртка. 3 жумуртка, 5 жумуртка саткан. Басыр жумуртка. Подушка сен кыйкырып тур. Мен басып атканда. Чай, негизи кыйкырбайт. Каяка койсо? Могу жерге баса берсин, Жакшыраак жерге бастырыңыз эми. Басып чыгар эми. Чыгат. Каян мен Ушул жерден жожелеп көбөйүп кетет экенбиз. Ээрчишип. Канаттарды көбөйтчүбүз. 20 сом берем, азырет басып койчу. А мен коросмун да бул жердечи. Бас эми. Эзе туалет. Өзгө тоок. Ич менен басат, билесиң, ич менен. Жатышың керек. Көрдүң беле ич менен баскан. Антип элечи. Басып элеби толук. Жо, басып Чыгар ичинен жожо. Анда мен бул жакта карап калышым керек экен да. Жатыш үчүн. ушунда чыгат. Андай кандай бассаң иш кылып, эми басып жүргөн сен билесиң да. Жок, мен бирок басып эле жүрөм, мындай иштейм. Анда бизди туу. Жок, жашыл жумуртка туу электим да, мазиреттик окшойт. Чоочум кен. Болду. Экөөбүз эфирди улантып берсек, биз эме кылчан чыгарып калат. Ажымая жасадык. Не жаңылык болуп атат чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта жаңылык тире жок, ошо тамашаларды тартып атабыз. Буюрса, бул тамашалар менен чектелип калбай. Бүттү же чыкты. Чайнап калдым олай. Чыктыбы? Мен тоокторду көрбөптүм, канатым ондай кылып бутун тияка калып жаткан. Мондай жакта Неудобный болот костюм менчи. чечип салып жатам. Майка чаан. Майканы деле чечип коюш керек экен. Туруп жата берет тур. Састык кылат бардыгы. Чыкпай калат бир жада. Туруп жатпаш керек. Жеме суусун жанына коюп коебуз. Жемин алып келсе, жемин. Суу жемин жанына коет өзү негизчи.
ооба жейт да болчу. Рахмат Жакшы падыша. атайын. Сен да көрөгөндө мен жардам бергем деп. О, болду. Не, тынчтык керек булар кызычы кылбагыла да. Токтор түрк. Эми онун жары болдум. Ой, сен жакшы тоок болбойт экенсиң андай. Анда короз болчу, азыр сен Азыр сай жок. Баракелде болду. Карамчалар. Жөжөлөрүң чоңоюп, Келиңиз, сууну алыңыз. жөжөлөрүң күнү күчүн көрөм. Мага салфетка көрүп турасың, ары кайра берем, Жарбады бир жумуртканы. Үчтөт турбайбы? Сен кантип басат үйрөтүп койсоң болмок да мага. Жок, Канет байке билет аны. Канет байке басып жүрөт. Биз эми басабыз да дейсиң. Дагы жаңы тамашаларды күтөбүз, жаңы пранктарды күтөбүз дегендей. Буюрса, эми биз күтүп атабыз. Мындан дагы жакшы, эл таң кала турган, эл кызыгып көрө турган пранктар болот болуш керек. Бирок бир чети болушу мүмкүн, экинчи четтен элдин көбү таанып кетти азыр. Ошол нерсени айтып коеюн дедим эле, мен атай ошонун үчүн келдим эле. Негизи баягы Ошону калп эле элдерге кайрылчы, таанымаксам болуп. Таанымаксам болуп, мен пранк кылып аткандан таанымаксам болуп эле ушинтип эле пранк кылып койгулачы, пожалуйста. Анан көпчүлүгү баягы таанып калып атышат пранк кылгандачы. Көпчүлүгү тааныбаса, көпчүлүгү таанып калат. Ал нерсе мен сыймыктанган жоксузбу, таанымал болуп калыптырмын деп. Эми укмуш деле баягы, эми Кудайга шүгүр, баягы элдер таанып калышты, элдер көчөдөн көрүп учурашып калышат, байке кандайсыз, сиздин пранктарыңызды көрөбүз, жакшы депчи. Анан ал нерсеге сыймыктанып, кубанып калабыз, Канат. Анан десе. Бул жакшы нерсе. Жок, сиз да болдуң сен уже. Жок, сиз да болдуңуз. Сен жумуртка баскан. Не болду? Болду. Адам жумуртка басты шок деп чыгарып коебуз интернетке. Бирок башкача жак менен басыш керек эле да. Уткан. Башка жак менен деп. Берелчи деле басчу үйгө апарып кетчү. Ошо биздин тамашаларды көрүп туруңуздар, сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Биз Канет байкени кичинекейибизде көрчүбүз, кечки Бишкекти көрүп, анан ошо Канет байкени жанынан көрсөк деп баягы ойлочубуз да. Азыр болсо мына жаныңыздан көрмөктүрсүн. Сиздин программаңызга келип сиз менен сүйлөшүп отурганыңызга Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк. Биздин теле көрүүчүлөргө, ошол кечки Бишкектин көрүүчүлөрүнө, көрөрмандарына биз чоң салам жолдойбуз. Анан биздин пранктарды, тамашаларды көрүп туруңуздар. Бул бирөөнү шылдыңдоо же болбосо бирөөнүн баягы аброюна шек келтирүү эмес, жөн гана ошо элдердин жүзүнө жылмайып тартуулоо. Бүгүнкү күндө ошол колумдогу болуп жаткан терс нерселерден арылып, кичине элдерибизди баягы позитивге үндөгөн, пропагандалаган нерсени кылып атабыз биз. Анан алдыда да буюрса ушул жакшы тамашаларды күтсөңүздөр болот бизден. Андан сырткары ушуга байланыштуу эле башка долбоорлорду күтө аласыздар. Азыр депутат болот, шайлап коюңуздар, Кыргыз элине кайрылып кетейин. Сен тамашалап калып эмнеси болуп атасың, Жок, мен тамашалап жокмун, вообще серьезно сүйлөп атам да. Серьезно, грамотно сүйлөп. Чоң рахмат Канет байке ушинтип чакырганыңызга. Мен негизи эркин микрофон бере электим да, көңүл эмне эле коштошуп атасың. Эмне кылып атасың сен? Мо Жакшынакай менен. биз эфирде эле. Сиздерге терең ыраазычылык бар болуңуздар, эшик ачык. Ушуларды мен жаттап келгем да, үйдөн ушуларды айтып алышым керек. Сценарий бузулуп атат азырчы. Эми эркин микрофон сизге. Кайрашынан. Жок, сизге айтылды. Сизге. Канет байке чоң рахмат. Кечки Бишкек өнүксүн. Элдерге да кайрылып кетмекчимин. Элдер таанып калды деп атпайсың, таанылбай деле тартса болот. Мисалы сен кыздын образын жаратып атпайсың. Парик кийип алсаң болду, сен кызга окшошуп каласың. Айтпайчы. Чындыгында Азирет айткандай биз эч кандай элди тамашалаган жокпуз, шылдыңдаган жокпуз. Тамашаладык, бирок шылдыңдаган жокпуз да. Эми мындай жестко тамашалаган жокпуз. Орустардын сөзү менен айткандачы. Биз ушул Кыргыз элине жаңы тамашаларды алып кирели деп биз жардам кылып жатабыз. Кудайым буйрса да көптү тартканга аракет кылабыз. Биздин тамашаларды көрүңүздөр. Анан мен YouTube каналыма жазылыңыздар, Канат Шабданбеков деп. Ошол жактан свежий тамашалар болот. Аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Шарды суу керек. Азирет айткандай, биз да сизди көрүп абдан сыймыктанчык. Ушундай Канет Жыргалбеков десе, биз биринчи этаждайбыз, 16 этажда да эле сезилчү. Сен мына лифт менен чыгып келип 16 этажда бирге отуруп калдык. Ушинтип кечки Бишкекке чакырганыңызга чоң рахмат. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, баракелде.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коноктору интернет жылдыздары, тактап айтканда теле алып баруучулар жана ошондой эле азыркы тил менен айтканда пранк тарткан. Пранк деген эмне түшүндүрөт, ушуну айта кетсеңиздер. Пранк деген тамаша деген түшүндүрөт. Элдер Кайсыл тилде бул пранк деген сөз? Пранк деген англис тилинен келген. Ушуну бир кыргызча эле бир сөзгө которуп койсо болбойбу? Тамаша, кыргызчасы тамаша болуп калат да. Тамашалоо, розыгрыш деген. Элдер тамашага салып, алардын эмоциясын көргөзүп, күлкү тартуулоо да. Муну дагы баягы туура эмес кылгандар көбөйүп атат деп атпайсызбы? Тамаша десе эле башкача тамашалап, элдерди коркутуп, үркүтүп, чаап кетип, тээп кетип, бирөөнү капа кылып, андай нерсе болбойт да өзү. Биздин менталитетке эле туура келбейт, мусулман адамга эле туура келбейт да алчы. Элдер тамашалаш керек, элдер шылдыңдабай, анын аброюна шек келтирбей, вот өзүң тамаша болушуң керек да элдергечи. Өзүң мисалы кемчонтой болуп көрүнүп, өзүң сени карап күлүш керек да элдерчи. Ал элди карап алып, ошол адамдын баягы жаман жактарын көрүп алып күлүү эмес, сени көрүп алып күлүш керек да. Вот ошондо туура тамаша болот. Ошону айтып коеюн. Негизи өзүң грамотный болуп экенсиң, Мен өзүм рахмат. Мынакей биз ушул үлкөн өнүктүрөлү деп басып жүрбөйбүз. Баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн кызматыңыздарда мен Гания Чыргалбеков болдум, конокто Азирет Осмонов, Канат Шабданбеков болду. Сиздерге терең ыраазычылык. Каналдарына катталып коюңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Экөөнүн тең каналы бар, Азирет Осмонов деген канал бар, Канат Шабданбеков деген канал бар. Ошол каналдарга катталыңыздар. Бирок сиздерге айта кетерим, менде ол өкүнүп калбаңыздар, бирок катталып көрүңүздөр. Кайрадан кийинки шембиде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Рахмат. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда.